gazı verip saldı, Kırgız gazı verip salganımındaydı. 400 milyon dolar geldi investisiya birinciden. İkinciden Gazprom gelgençe gazı Özbekistan'dan alçı olsun unutmağılar. Karimov gazı içirim de kança jelisi alıp koydu. Kança jelisi alıp koydu. Biz Kırgız gazı 1 dolarga satkanбыз. Ошол убактагы келишимдердин бирин да аткарган жок. 1 долларын берип кайра өзү алып иштетишке туура келип жатат. Анткени Кыргызстанда жерлерде, айылдарда, шаарларда өзүңөр билесиңер, газдын түптөрүн баарын тартып беребиз деген келишимде. Ошол келишимди эч кандай аткарган жок. Кээ бир айылдарда 10 жыл, 15 жылдан бери газ жок. Өткөрүп бергенден бери жок. Жана ошондой эле газдын баасы кымбат берип атат. Биздин мына коңшу мамлекеттерге караганда 2 эсе кымбат болуп жатат. Бул эмне деген нерсе? Бизге ошондой мамиле кылса боло береби? Договор кылып алгандан кийин договоруна турбайбы Россия?